Biz hazır Ноқат райондық администрациясына келдік. Адамдар ушундай отурушат бул жерде. Жаңы Ноқат айыл өкмөтүнөн 2 адам, Зулпиев айыл өкмөтүнөн 1 адам ошол илдетке кабылгандыгы тууралуу азыр айтылып атат. Бул жерде телефон чалуулардан угуп атабыз. Чогулушта айтылыптыр. Ошол жаңы Ноқат айыл өкмөтү жана Зулпиев айыл өкмөтүнөн бирөө 3 адам. Азыр биз ушул район башчысына кирип чыгабыз. Кайерден алдың? Ноқат мамлекеттик администрациясы. Рестин? Короче, мына каналды коюшубуз керек азырчы. Казакстандын? Бизден тартпаңыздар. Саламатсыздарбы? Сиз маалымат берип койбойсузбу? Недейсиз? Маалымат берип койбойсузбу? Кандай маалымат берейин? Бет каптар жетиштүү, сиз өзүңүз кантип сактанып атасыз? Эмне деген түшүндүрмөлөр берилди сиздерге? Эмне деп айтышты? Маска таккыла берин. Эмне маалымат бар сизде? Ноқатта эмнеге блокпосттор коюп? Пока маалымат жок. Маалымат жок. Райондук администрацияга абал тынч. Майрамдык маанайда. Акпресс интернет сайтына. Киргизбейсиздерби прессаны? Прессаны киргизбейсиздерби? Эмнеге? Акпресс интернет сайтынан. Акпресс интернет сайтынан. Так, анан? Азыр дагы коллективдерибиз келип атат. Эмнени тартып атасыңар? Интервьюга. Жөн абалды тартып атабыз. Кана уруксатыңар барбы? Келген, кана немеңер кана? Азыр алып келет, Эчкече ошо баардыгын тактап туруп келген. Биз ушинтип чыгарып атат. Азыр кесиптештер келгенче сыртка чыгып турууга туура келет. Туруктуу. Элдер кеңири эле жүрүшөт. Базарда деле. Бүт бар кадимкидей эле. Прямой эфир. Жакшыбы? Жакшы, рахмат. Көрүшпөйсүзбү? Жок. Ноқат тынчсыздарбы? Тынч азыр. Элдерге түшүндүр иштерин жүргүзөбүз. Бул жак Ноқат районунун вице-мэри Данияр Тажибаев ага. Элге кандай түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атабы азыр? Элдер кадимкидей эле базарда жүрүшөт. Азыр штабка бербейсиңер, штаб маалымат штаб бере турган болду. Азыр биз элге түшүндүр иштерин жүргүзөбүз. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздар, э? Ооба. Ушундай. Азыр жыйын болуп атабы бул жакта? Бүттү жыйын. Жыйын бүттү. Жыйын бүттү. Жыйын бүтүптүр. Биз бирок удостоверение барбы сенде? Бул жактан эме кылбайт. Жеке менчик экен. Булардыкы деле туура, ишин түшүнүш керек. Маалымат жыйын бүтүптүр. Маалымат жыйын бүтүп калыптыр. Азыр маалымат алууга аракет кылабыз. Аким өзүндө? Губернаторга биз өзүбүз ошол маалымат алышыбыз керек эле да. Чаласызбы? Азаттык Акпресс интернет сайтынан кабарчылар келип атат. Аныкандан ал жерге коюп турайын. Ооба. Кандайсың? Акпресстен неме интервью алып келишиптир. Акимдер. Азаттык. Азыр уруксат берди. Кармабай. Азыр район башчысы Давранбек Маматалиевге кирип баратабыз. Маалымат алуу үчүн жана ошондой эле өкмөттүн оштогу ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев да ушул жерде экен. Экинчи кат. Маалымат.
ушул жактачы. Адаштык 3-чү этаж. Жакта болуш керек. Саламатсыздар. Жакта адам бар экен. Саламатсыздар. Район башчысын алып келебиз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Улугайтып байланышасызбы? Кара байланышканча кыз угуп айтат бизде. Касы чыгат. Камераны дайын бер. Штатив. Саламатсыздар. Кайсы бердиңиздер? Азаттык акпресс. Штативди неме кыласың? Район башчысы Өлүмбек Маматалиевич өзү маалымат берет. Карап турган эмес экенин Odunuzdan çalışıyorsunuz ya? Dersin. Kırmalıyım ben. Айтып болуп, азыр кабыл алгандай, анан негизи ошо ооруп жаткандар кайсыл айылдан болгонун тандайт. Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин билдирмесине ылайык ноокат районунда 3 жаңы анализдер чыкты. Ошонун негизинде бүгүн 20 мартынан баштап ноокат районунда өзгөчө кырдаал режим киргизилди. Буга чейин дагы ноокат районунда алдын алуу иштери жүргүзүлгөн. Бүгүндө биздин саламаттык сактоо кызматкерлери даяр азыр ошол болгон жарандар стационарга жаткызылган. Аларды саламаттык сактоо кызматкерлеринин көзөмөлүндө. Анан дагы кандай учурлар катталат ал белгисиз, бирок биз ошону алдын алууга даярдык көрүп жатабыз. Ноокат району боюнча 700 даярдалган мүмкүндүк бар жок даяр. Тамак ашы, медикаменттер боюнча камсыздуулук ич. Канча кишиден аныкталып сонда? 3 киши. 3 киши. Кайсы айылдардан тургундары? Бул мен айылдарын айтпай эле коеюн, жаңы ноокат айылдарын менен анан Зулкуй. Алар кайсыл жактан келгендерден таанып атат сонда? Бул жарандар кичи арчы сапарынан келишкен. Бизге окшардан учуп келишкен. Негизинен булар Жизда шаарынан кичи арчы сапарынан келишкен жарандарыбыз. Анан алар кайсыл
жанагы компания менен душкан жөнүндө аныктандыңыздарбы? Кагаз жүзүндө азыр аныкталган бар. Так айта албайм. Негизинен алар буга чейин биз ушу ички ажы сапарга келгендерди баардыгын көзөмөлгө алынган. Буга чейин анализдер түзөтүлгөн. Ошол бүгүнкү ушул 3 жагынан анализдер ушундай берилген. Алар ошол учуп келгенден кийин эле обсервацияга жаткырылганбы же бул кийин сиз мына Сузактан учур катталгандан кийин анан текшерип баштадыңыздарбы? Булар ошол күнү булар обсервацияга жаткызылган эмес. Бул жерде өзүңүздөр билесиздер, саламаттык сактоо өзүнүн эркинчилиги бар, алгоритмдери бар. Кайсы учурда келген учурда жаткызылат, кайсы учурда жаткызылбайт обсервацияга, кайсы учурда үй көзөмөлүндө болот. Булар баардыгы учурда болгон үй көзөмөлүндө турган бар. Ашыкча мына контактилерден алыс болуп, булардын түшүндүрүү иштери келгенден бери биздин саламаттык сактоо кызматкерлери. Анан ал 3 киши канча киши менен байланышта болгонун ошолорду аныктадыңыздарбы? Азыр баардыгы аныкталып такталып. Канча киши менен байланышта болгон? Азыр так маалымат айта албайм. Бул иш-чара бүтө элек, бул өтө кыйын иш-чара билесиздер. Бирок уже жыйынтыктап калдык, уже бүгүнкү күндө азыр маалымат берилсе, ошол контактка кирген адамдар менен дагы саламаттык сактоо кызматкерлеринин сунуштарын. Өзгөчө кырдаал киргизилет Ноокат районуна деп атасыз. Буну кандай түшүнсөк болот? Өзгөчө кырдаал бүгүнкү күндө киргизилди. Бул деген сөз биздин мына ушу районубузда болгон каттоолуу чектөө болот. Бул деген сөз эми жолдор жабылбайт, бирок мындай санитардык нормаларды сактап, өзгөчө мына биздин жагандагы коопсуздугуна өзгөчө маани берилип, бул жерде саламаттык сактоо кызматкерлери, укук коргоо кызматкерлери, жергиликтүү бийлик кызматкерлери бүт ушул орунду алдын алуу, жайылтпоо максатында бул иш-чаралар киргизилди. Бүгүнкү күндө Ноокат районунда акыбал жакшы, азык-түлүк жагынан эч неме ажиотаж жок. Эми өзүңүздөр билесиздер, башында бир аз туура эмес маалыматтар таркап, кичине ажиотаж болгон, бирок бүгүнкү күндө азык-түлүк менен камсыздоо болуп атат. Күнүгө биз көзөмөлдөп атабыз, бааларды көзөмөлдөп атабыз. Базар иштейби, иштебейби? Базар иштейт, азык-түлүк дүкөндөрү иштейт, бирок баягы билесиздер, башаламан сооданын токтотобуз. Мына ушу санитардык нормаларга жооп берген баардык дүкөндөр иштейт. Эми өкмөттүн токтому бар, 50 пассажир местинен ашыкча столовыйлар, кафелер, алар жабылып, оюн зал, немелер, бильярдтер, башка немелер, алар уже жабылган. Ноокат районунун кичи ажылык сапарына канча адам барган өзү негизи? Баардык айыл өкмөттөрдөн барбы? Жок, баардык айыл өкмөттөрдөн жок, бирок приблизительно эми бул ажылык сапар билесиздер, ар бир айда 2-3 жол барып атат да. Кайсы учурда айтабыз десек, акыркы учурларда Ноокат районунан 160-170 жакын адамга жакын адам келген. Ошол баягы бизде мына маалыматтар чыкканга жараша биз 160га жакын адамды тактадык. Булар боюнча бизде так маалымат бар. Кайсы рейсте келген, качан келген, бүгүнкү күндө баардыгы көзөмөлдө турушат. Үй карантининде жагдай. Үй карантин деп айтпайт, мына врачтардын тили менен үйдө кароодо турушат. Булар менен тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлгөн, анализдер алынган, баардыгы саламаттык сактоо кызматынын көзөмөлүндө турат. Азыркы ушул коронавирус аныкталган айыл өкмөттөргө блокпосттор коюлуптур да, биз келе жатканда көрдүк. Ошол блокпосттор коюлуп, элдерге түшүндүрүү, бирок элдер айтат, бизге түшүндүргөн жок, биз билбей жатабыз, эмнеге токтотуп жатат, бизди киргизбей чыгарбай жатат деп. Элдерге түшүндүрүү иштери мына акыркы мына Кыргызстанда коронавирус аныкталгандан бери күч алып эле жүрүп жатат. Калысаңыз мына базарда деле радио үзүлгөндөн айтылып атат. Мына маалымат каражаттарынан айтылып атат. Анан кийин өзүңөр билесиздер, социалдык тармактардан дагы айтылып атат. Бул жөнүндө биз мисалы мына мектептер жабылды, мектептердин мугалимдерине айтылган, ата-энелерге айтылган баардыгына түшүндүрүү иштери болгон. Бул жөнүндө жумуш жүрүп жатат. Эми албетте биз азыр түшүндүрүү иштерин дагы улантабыз. Бул боюнча ар бир айылда бизде жергиликтүү бийликтин менен кошо каалоочулар менен дружиналар түзүлгөн.
ошол журналга дагы ушуну түзүлгөндөн бери түшүндүрүү иштери жүргүзүп жатышат. Biz hazır geç kalıp kaldık da akırkı şu 3 jaran karantinge kaldık. Жалпы маалыматтан баштайбызчы, алар кайсы айылдын жарандары болгон. Biz hazır интервьюдан кечирип калдык да, бизге да толук кандуу маалымат керек болуп атат. Мен азыр айланып өтүн айтайын, жаңы окуп, айланып өтүн, анан кийин зултуп айланып. Алар жалпы 3 жара. канча жаштагылар, жеңил түрүнө кабылганда азыр кайсы жакта дарыланат, ошол боюнча жалпы маалымат айтып бериңиз. Бүгүнкү күндө ал 3 адамдын өзүбүз атайын уюштуруп койгонбуз, буга чейин эле өзүбүздүн бул жерде 40 койталы ошол жерде мүмкүндө салгынчылык кызматкерлери көзөмөлдө жатышат. Буга чейин эле алар көзөмөлдө болгон. Кечээ анализдер чыкканда бул жерде Алар менен контактта болгондор аныкталып обсервацияга. Бүгүнкү күндө обсервацияга контакт болгондорду жаткыза элекпиз. Бирок бардык түшүндүрүү иштери, үйдөн чыкпоо режими ошондой эле. Канча жаштагылар аныкталды? Жаштар канча? Аныкталды. Азыр мен жана окудум, эң жашы 60-жылкы, андан кийин 49-жылкы мындай бир жаш. Эми өзгөчө кырдаалар өзгөн эми анда киргизиптир. Кандай болуп атат? Эмне базарлар жабылып кандай? Алда өзгөчө кырдаал боюнча. Өзгөчө кырдаал жазып айттым да эми. Жумира биринчиден алдын алуу, анан кийин ушул орунду таратпоо максатында кылып атабыз. Биздин жагында коопсуздук чектөөлөр болот. Эми чектөө буга чейин эле болгон билесиздер. Азыр эле айттым, элүү фасадын ашкан кафелер жапканбыз, санитардык нормаларды катуу текшерип чыкканбыз, дезинфекция иштери жүргүзүлгөн баардык мекеме ишканаларда, соода дүкөндөрүндө. Эми мына өзгөчө кырдаал режимге киргизген себебим ушул элдерди түшүндүрүп, мындай керек эмес жерлерде топтолуп, жок кылып, ошол эле максатта киргизилди. Дүкөндөр, азык-түлүк дүкөндөрү баардыгы иштейт. Анан албетте базар баягы башалган соодалар токтойт. Башалган болгон кандай соода түйүндөрүнөн жылдырылабы же базарлар? Мен дагы бир жолу айттым, стационарда, оңча айтканда, ошо дүкөндө стандарттуу түрдө соода кылгандар иштей берет. Сырттан айылына кайтып келгендер кире алышабы өзүнүн айылына? Кире берет. Биз эмне үчүн блокпостторду коебуз азыр? Ошол жерде дезинфекция болот. Ошол максаты болот. Андан кийин билбеген, башка жакка барган, бир себепсиз конокко келе башка кылган адамдарды кайтарып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошол максатта биз аш тойлорго тыюу салып көзөмөл болуп атабы? Аш тойлорго тыюу салынган, токтомдор чыккан, өкмөттүн дагы токтом чыккан, биздин администрациянын жергиликтүү бийликтердин айрым өкмөттөрү токтоп чыккан, баардык тойканалар, чоң заведениялар жабылган. Айрыкөтө саны жалпы канча элүү? Нукут району боюнча. Жок, азыр Лупиев айлык мурду боюнча. Жаңылык Лупиев айлык мурду боюнча 21 миңге жакын. Жаңылык айлык мурду 28 миң. Канча койка даярдадыңыз эле дагы? 40 койка. Жок, 40 койка бул алдын алуу больницанын госпиталі даяр. Бүгүнкү күндө биз обсервацияга азыр даяр 700 койка даяр. Бирок азыр биз келе жатканда блокпосттон ошол дезинфекциялабай эле адамдарды жөн гана кайтарып атат. Бул жака силер кирбегиле, силер чыкпагыла деп эле кайтарып турат, эч кандай дезинфекция болбой жатат. Себеби бул мыйзам. Мен бул жерде азыр губернатор келди, салмак сатуунун орун басары келди. Мен официалдуу түрдө жарыяламай сайын андай нерселер ишке ашпайт. Мен аны жарыяны жасадым, себеби бул деген сөз ошол үчүн коюп калган, биз буга даярданып турганбыз. Бүгүнкү күндө азыр мына санэпидемстанциянын кызматкерлери, медицина кызматкерлери ошол жерге атайын формасы менен барышат. Сол адистерден да интервью дайындап турсаңыз жакшы. Нукат райондук ооруканасына барабыз. Кечиресиздер, мисалы биздер мына ушул коопсуздук максатында штаттын жетекчиси, район штаттын жетекчиси катары мен гана маалымат берем. Бар жок, мындай туура эмес маалымат бербеш үчүн биз атайын өзүбүзчө ички сүйлөшүүлөр бар. Өкмөт жетекчиси маалымат берет. Райондук оорукананын жетекчиси бере албайбы? Жок. Как штаттын жетекчиси катары мен гана маалымат бере алсам. Канча айылга блокпост коюлду? 3 блокпост айылга.
Азыр биз мындай оперативный иш башташ үчүн айлык өтөөнү баштадык деп атабыз, бирок 3 айга ошол жерде өткөзүлөт. Кайсы айылдар айтып атсак? Эми ошону азыр айылдарды айтпай эле турайын, кийинки тагы айтайын. Азыр алдын ала жүк менен паника чыкпашпаса. Жок, паника чыкпайт да. Биз бул маалымат баары бир кечик да биздикичи. Эми мындай айтайын, азыр мен биздин айылдарда элдер жыш жайлашкан да, билесиздер. Азыр үйлөрдүн карталарын кайсы жерге азыр схемалар түзүлөт. Себеби билесиздер, бирде мисалы бир тургун баягы көчөдө болсо, ал мисалы бир айыл менен турса, ошол эле көчөнүн наркы бети башка айыл болуп калышы. Ошол үчүн биз азыр багыш жок деп азыр ошол жака кеткен основной жолдорду блокпост койдук. Азыр бир сужение кылабыз дагы, баягы ошол айылга, ошол көчөгө, ошол жерге кире турган жолдорду багып. Дезинфекция башталып элек азыр. Каяктын дезинфекциясы? Блокпост койгон айылдарда. Жок. Тапшырма бергенде башталат. Качан башталат? Азыр чечим алды саат 10-да чыкты. Азыр команда кетти, салмак сактоо кызматкерлери кетишти. Дезинфекция айылда. Негизи мекеме ишканаларды, базарларды, базарларды дезинфекция буга чейин болду. Айрыкча мына биздин мектептерде бала бакчаларда бүткөн. Азыр ооруканада 3 адам, а? 3 адам. Ушундай маалымат алдык.